Assalamu alaikum сүйіктүү теле көрүүчүлөр. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Мынакей сиздер менен ушинтип туп-тура бир жумадан кийин кайрадан кезигишип атабыз. Андыктан биз менен ар дайым бирге болуңуздар. Кызыктын баары али алдыда. Жума сайын Салам Кыргызстанда үчүңөр чыкчалаңер эмнеге экөөңөр болуп калдыңар деген суроого бир канча көзүрөмдөн кийин жооп ала аласыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы биз баштадык. Fresh Beat кеттик анда. Salam Kırgızistan. Сүйіктүү теле көрүүчүлөр, ар бирөөңүздөргө белек катары десек жаңылышпайбыз. Кезектеги татнакай таланттуу ыр чечекебизди чакырып келдик. Баарыңыздар дүркүрөгөн, сыналыңыздын аркы тарабына отурсаңыздар дагы дүркүрөгөн кол чааларды жаңыртып тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында биринчи коомдук каналда Алина Жетигенова. We come too far to give up. We are so loud. Мына туугандар, чын эле сиздер жаңылышкан жоксуздар. Алина Жекебизди чакырып келдик. Алина Жетигенова. Өткөрсөңүз Жекебиз. Кол чаалар. Салам. The legend of the Phoenix. Алина Жетигенова Салам Кыргызстанга келип турат. Баарыбыз эле өзгөчө айымдар, өзгөчө музыка сүйүүчүлөрү кубанып турган кез болуш керек. Саламатсызбы, куш келипсиз? Саламатсызбы. Жакшы келип алдыңызбы? Маанайлар жакшыбы? Эң салам. Ден соолук. Бир канча көзүрөн мурун суралган суроого да жооп бергиз келип турат. Жума сайын деле Салам Кыргызстанда үчөөбүз алып барабыз да. Анан бүгүн Алина Жетигенова келеткен деп туруп, Гүлжана Атаканова, Назира Жетигенованы кетириптир. Эмнеге андай кылдыңыз десем, бир эфирде эки Жетигенованын башы кайнабайт дейт. Ошол анын сыңарындай деги эле жашоодо жылдыздуу, таланттуу үй бүлөдөн көп сураса керек. Кимиңер дагы таланттуусуңар, Назираңарбы, Жалинаңарбы деп сизге тамашалуу түрдө сөз түрдө сурап кетейин, бирок жооп берип кетсеңиз мыкты болмокчу. Назираны бил мындай куудулдук жактан баягы сөзгө чечен ушундай бир оратор сыяктуу. Ушундай эмеси жагы менен таланттуу дейм, а мен болсо ыр жагынан сөзгө аябай деле жакшы сүйлөй албайм, бирок Ыр жагынан Назирама жетпейт болчу. Мурунку эфир айтып өттү эле, мен Алина эжеме жашыраак ырдайм деп аткам. Жалаң айткон турбайбы? Алина эжеке, адашпасак сиздин чыгармачылык жашоого алгачкы кадамыңыз 1982-жылы атталган. Ошол кезекке бир көзүмө мыргыталы, ошол кезек жөнүндө сүйлөшөлү. Айтып кетсеңиз, биринчи кадамдарыңыз кайсы сахнага чыктыңыз эле? 82-жылы Жетиген группасына ошо солистка болуп кирип, анан биринчи жолу Бозойго деген ырды ырдап, ошол убактагы мыскыл тамаша. Бул Жетиген деген жалаң Жетигеновдордун тобу беле? Жок. Жетиген группасы жаңы ачылыптыр, бирок алар менин фамилиям Жетигенова экенин билбей эле, бирок ошо Жетиген деген топ ачылган. Бирок ошол жактан солисткасы мен болуп, анан мыскыл тамаша ошол убакта аябай жакшы, эң жакшы эме Көрсөтүүлөрдөн бири болчу. Бири болчу. Көбүнчө эле меймандар чакырылганда айтат, алгачкы сахнага кайсыга чыккан элек дегенде эле, эң алгачкы мыскыл жана тамашанын сахнасына чыккан болчук дейт. Демек сиз дагы алыскы 82-жылы алгачкы чыгармачылык жашоого күлкү сахнасынан аттанган турбайсызбы? Эми мыскыл тамаша деле ошол убакта жаңы ачылган болуш керек, ошол берүү. 82-жыл деген ал канчанчы жыл. Ошондо баягы биз дагы кадам таштап, ошол мыскыл тамашадагы жаңыдан элдин астында ушундай бир жакшы передача болуп өтүп атканда чыкканын билем да. 34-35 жылдан бери чыгармачылык менен алышып келе жатыпсыз. Ушу чыгармачылыктан эң бизге мындай түйшүктүү жол негизичи
карап көрсөң аябай түйшүктүү. Мисалы бизди сахнанын алдынан эле көргөндө ой сонун ушинтип ырдап коюшат, аткарып коюшат деген менен көшөгөндүн аркасында көптөгөн түйшүктөрүңүз көп да. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, ушул 35-36 жылдан берки эң жараткан ийгиликтериңиз жөнүндө жана бир аз баягы кыйынчылыктар жөнүндө. Бул эми узун жомок да. Балдарыбызды ушул эми Жамиля Муратова анын да баласы кичинекей, менин кызым да кичинекей, ушундай сахнанын аркасында кулиссаларга ороп уктатып коюп, ырдап сахнага чыгып, буякта балаң ыйлап атабы деп ошого эме болуп, кайра барып балабызды алып ушундай бирөөсүн жетелеп, бирөөсүн көтөрүп, ал убактарда мен ушунда 1989-жылы Юрмалага биякта 88-жылы Ысык көлдө чоң конкурс болуп, ошол жерден гран-прини жеңип алып, анан кийин ошодон Юрмалага жолдомо алгам да. Ошондо билем ошол даярдыкты ушунчалык кыйынчылык менен даярдалган. Ал убакта деген баягы спонсор эмелер жок болчу. Анан филармонияда иштейт болчумун. Эртең менен жумушка бир баламды көтөрүп, бир баламды жетелеп, троллейбус менен түшүп келип, кайра репетиция, кайра кийимдерди ушундай чоң кыйынчылык менен ушу Юрмалага барганды билем да. Биз өтө эле тепкичибиз майда болду болуш керек деп ойлойм да. Мындай ушундай чоң даражага жетиш үчүн биз узун жолду бастык. Кыздын жашын сурабайт деп коет, бирок биз билебиз, эми жакындан сизди жакшы билебиз. Мына уулдарыңыз, кыздарыңыз бар, Кудай буйруса элге кызмат кылып жүрүшөт. Бирок сизде буйруса мынакей неберелериңиз да бар, Ооба. Неберелердин жытына балкып, ушундай бир кубанып, ошолордун сүйүнүчү менен бир чарчап жүргөн убагыңыз, ушу бир аз үй бүлөлүк жаатка буруп, небере баккан кандай экен? Өзүңүздүн уул кызыңызды баккан менен айырмасы барбы экен? Небере аябай эле көзүңө башкача мындай бир ысык көрүнөт экен. Неберелер 3 неберем бар. Улуусу сүйлөп, уже мектепке барганга даяр болуп калды десем болот. Кичүүсү болсо 1,5 жашта. 3 неберем менен экөөсү тайне деп мени эмеле ушундай бакытка бөлөйт. Кичүүсү болсо апа деп ушундай бир бактылуу учурду өмүр сүрүп атам. Мен мүмкүн көбүрөөк чыкпагандын дагы бир эмеси, мүмкүн балдарымды үйлөнтүп, кыздарымды өзүнүн жолуна турмушка жиберип, ушундай бир жашоо түйшүгү деп койсоңуз. Ошондой менен алек болуп калсам керек деп ойлойм да. Мен мурда айта берчүмүн, Тина Тернер ошол 63 жашка чейин ырдаган сахнада. Ошо жашка чейин ырдайм, анан кийин көрөм кетемби деп айтчумун да. Неге 63? Неге 68 эмес? Ошолорду багы мен бийик мен мугалимдерим менин ошолордун үнү менен тарбияланып, Эдит Пиаф, же болбосо Тина Тернер, Мирей Матье, ушундай ырчыларды аябай жакшы эме кылам да. Анан кийин ошону туура кылсам керек деп ойлойм да. Аны мен бир убакта 20 жыл мурун айткам да. Анда ошо ысыгына сизди кармай калбайлыбы? Кумирлериңиздин ырларынан биз мындай туурап жүрсөңүз, анда бизге дароо эле ушул жерден бир ырдап бербейсизби мүмкүн болсо? Өзүңүздүн чыгармаларыңызды ошол Тина Тернерлердин, балким Эдит Пиафтардан өзүңүз тандап туруп. Мирей Матьенин ырынан ырдап жүрөм. Аны дагы мындай бир кээде сахнада же болбосо мындай бир жакшылыктарда деле француз тилинде болсо деле аябай жакшы көрүп угушат да. Мен кичинекеймен жакшы көрүп ушуларды чоңойгондо сөзсүз ырдайм деп эме кылчумун да. Кичине үзүндү. Кана кеттик анда. Баарыбыз азыр Алина эжекебиздин ырына көңүл бөлөбүз. Nous avons joué notre vie ensemble et puis au bonjour, la chance a tourné. On finira pas la partie ensemble
ишакаң санва, саңдасаң көтте. Bravo toi, Ranier, et moi je te pardonne. On sait tellement te meurt, on ne s'aime plus. Буырды деген катуу ырдаш керек. Алина Биз жеке. азыр Санжар экөөбүз эле түшүнбөдүк да, бул ырдын Жо, мени кошпоңуз. Мени кошпоңуз. Мен түшүндүм. Бул ырдын мааниси браво туаган. Браво туаган е деген сөз браво. Сен браво, сен мени жеңдиң. Мен сени сүйүп калдым деген ырда. Сүйүү тармагында. Алина жеке, мода темасына кире турган болсок, убагында сиздин прическаңыз укмуш хит болгон. Бул баарыбызга эле белгилүү. Ар бирөө тураган айымдар жетпей калганбыз, кээ бир мырзалар да турай башташкан, ал баарыбызга эле мындай тамашалуу түрдө жеткен. Ошол жөнүндө, ошол кездер жөнүндө, ошол убакыттар, ошол мезгил жөнүндө кеп баштасак. Мен ошо Мирей Матиенин прическасын турап, мен дагы турадым да, кийин Сестен деген эме болчу да, прическанан кийин. Сестен. Ошол прическаны, стрижка. Ошону Ош жака гастролдо жүрүп, чачым өсүп кеткенден бир эмеге салонго кирип кыртырайын дедим да. Ал өзбек экен да, мастер. Анан кийин ушундай чачымды мындай кылып деп көрсөттүм да. Көрсөтсөм под Алин деп атпайбы, анан кийин мен түшүнгөн жокмун биринчичи, анан эта стрижка называется Алина дейт да. Анан кийин көрсө, ошол жакта көп кыздар ошо менин чачымды турап эметишкен экен да, ошондой кыртып Атын өзгөртүп алышкан. Да, анан кийин мен дагы ал эме өзбек жигит мени тааныбайт да, анан кийин да под Алину пострижете деп, анан чачымды точно өзүмдүкүндөй кыртырып кеткен да. Ошол Прическадан кийин эле шляпа мода болуп кеткен сиздики, Аха, шляпа. Сизди турап Гүлжан эжекең да үйүндө бир шкаф шляпасы бар экен. Сизде канча шляпа бар? Шляпа деген бир убакта менде ар түрдүү, ар кандай эмеси дагы өтө көп шляпалар болду. Мен Эми ошол убакта сиз шляпаны көп агылтканда каяктан көбүнчө алчу элеңиз? Эми биз көбүнчө, мен филармонияда көп жыл иштедим, анан бизди ушу жылына ар бир кварталда бир Москвага учат элек. Сөзсүз ошол жакта Дни киргизской культуры же бир ушундай бир чоң майрамдык концерттерге. Ошондо мен сөзсүз түрдө эмеге гумду көздөй жөнөйт элем. Ошо гум ошоктан көбүнчө алат элем. Биз убагында 15 республиканын баарын кыдырдык. Биздин убакта ошондой бар эле да. Ошол жактан көбүнчө ошол жактан алып келчүмүн. Анан кээде кийинки учурда уже Советтер Союзу тарагандан кийин өзүбүз группа ачып эметип калганда кээде Мирлан Жетигенов, ошол жигит дагы мени аябай эме кылган, жакшы көрчү. Шляпаларды ошол дагы жасап берип койчу да. Нурлан Намазбеков. Шляпаларыңыз жөнүндө кеп башталып кетти. Ошонун баарын эстеп кеттиңиз. Убагында кээ бирөөсүн сатып алдыңыз, кээ бирөөсүн тиктирдиңиз. Анын баары каякта азыр? Музей барбы экен? Балким Алина Жетигенованын үйүнө барып калса бир гектар жерде жалаң шляпа жатат. Мына менин шляпаларым деп койчудай. Менден да көп сурады да, ушу кийимдер каякта деп. Мен бир аз эле болсо мындай ырымдап эле, сен дагы эң жаман ырчы болсоң мендей ырчы бол, же болбосо аябай бир сага ушул кийим сага бир ийгиликтерди алып келсин деп мен чын дилимден белек кылып бергенди жакшы көрөм да бирөөлөргө. Баарын таратып таратып. Элде. Анда Санжар азыр мен Алина эжеден бир жанагы биринчи жолу сахнага чыкканда кайсыл ырдырдадым дедиңиз? Биринчи жолу. Бозойго. Ошол ырыңыздан эгерде неме өтпесеңиз бир куплет ырдап бербейсизби? Бирге отурган бозой жанаша, сөз ыргытсам сага тамаша. Тартуучудай алып өзүңдөн, тарынасың эрке балача. Тартуучудай алып өзүңөн, тарынасың эрке балача. Буырды мен кичине сөздөрүн дагы унутуп калып, мындан 35 жыл мурда ырдаганыңыз, биринчи ал убакта радиодон ушундай аткаруучу Алина Жетигенова деп
Чыкчу эле. Ошондо Тамара Алсеитова эженин үнү менен чыгыш мен үчүн бир ушундай бир майрам, ошол күн мен үчүн бир күнүгө ошол күн мен үчүн мындай бир жакшы күн болуп өтчү да, менин үнүм жаңырганда. Анан өзүм көпчүлүк билбейт, комузду жакшы ойнойм, көп күүлөрдү ойнойм. Анан кийин Мыскал Өмүрканова эженин ырлары биздин Кыргыздын уну кура ушундай үнү кандай керемет үнү. Ошо эжени туура ырдаганга аракет кылчу, бирок менде болгон жок. Комуз менен ырдасам дагы такыр эме келиштире албай койдум. Бирок комуз менен мен атам жакшы көргөн ыр, ошол атамдын максатына айткан ушул ырды ырда дегенин аткардым деп ойлойм. Насыйкат деген ырымды алып чыктым да, комуз менен ушул ырды жакшы ырдачумун да. Алина эжеке, биз баягы Назира эжекеңиздер баягы бир тууган болгондон кийин биз Назира эжекебиздин тарсылдаган, даңкылдаган эжеке экенин жакшы элебиз, чогуу жүрүп. Сиз ушу жаш кезиңизде, балалык кезиңизде мындай ушундай эле созулган кыз белеңиз же бир аз шок мындай ары бары урунуп, бери урунган кыз белеңиз? Жок, мен башка чоң ата, чоң апам колунда чоңоюп, ошол жакта эрке болуп жалгыз чоңойгом да. Анан кийин бирок мен деле кичинекейимде ушул убакка чейин билем, кичинекейимде чүкө ойночубуз. Чүкөнү жакшы аталам. Ошондой кичинекейимде эркек баладай болуп, шымчан ушундай атам тебетейин кийип, ушундай бияка чүкөлөрдү салып алып ойночумун да. Жана андай дөңгөлөктөрдү мындай айдаганда да жакшы билем. Анан кийин эле мектепке баргандан кийин анан өзүм жаратылышым ушундай окшойт. Эме болуп калдым, созулуп. Ошондо өзүңүз созулгандардын катарын толуктайсызбы? Билбейм, ошондой болуш керек дейм. Анткени мындай өмүрүмдө да бирөөлөр менен мындай урушканды да уруша албайм да. Баланы да уруша албайм. Анан кийин Бир тууганы менен урушканда кандай болуп болду экен? Эч ким менен уруша албай атса, Назира жетиген менен кантип урушасыз? Экөөбүздүн ортобузда 10 жыл айырма. Мен 10 класста окуп атканда, ал 1 класска барган да. Ошондуктан экөөбүз мен Назира ошолондо эле аябай тентек болчу, ошондо эле Назираны. Демек азыр деле урушпайсыз? Азыр кактын, ал чоң. Ал мен Тайне болуп калса, жок, урушпайбыз. Кудай сактасын. Тайне болуп калса кактын урушмак элек дейт. Ошол позитивдүү нотада биз сизге акыркы сурообузду сурап кетели. Алина айым, айтып кетсеңиз, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн ыйык мекеним. Ыйык кыргыз элим, кымбат элим. Кыргызстан мен үчүн бардыгы да. Чоң рахмат Алина Сизге эжеке, чоң ушунча убактыңызды бөлүп, алтындай убактыңызды бөлүп, жумуштарыңызга карабай бизге келип, конок болуп, биз менен сыр чечишип отурганыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда келенда биз сиз менен бир Санжар экөөбүз биргеликте бир селфи кылып коелу, Келиңиз, сизди ортого чакырабыз. Салам Кыргызстанда жылдыздуу селфи. Баракчаларыбызга кирип комментарий калтырсаңыздар болот. Алина эжеке сөзсүз түрдө жооп берип окуйсуз деген ойдобуз. Бул маанилүү. Алина эжеке, эгерде Салам Кыргызстанды үзбөй көрө турган болсоңуз, чакырылган мейманды сөзсүз түрдө ортого алып чыгып оюнга катыштырабыз. Сиз да даярсыз да? Анда шарттарын түшүндүрөт эле. Келиңиз, ортого чыгып бериңиз. Алина Жетигенова, Салам Кыргызстанда. Салам Кыргызстан. Эң кадимки эле стаканчиктер турат. Азыр ушуну бир жактан бир жака ушундай кылып туруп ал жака тизиш керек, бирок кол менен тизгенге болбойт. Бут менен тизгенге да болбойт, балким ошондой таланттарыңыз да бар болсо. Биз сизге болгон эле бир шарик беребиз. Ушул шарикти мондай салып туруп үйлөсөңүз, бул кармалат. Кармалып туруп бул жака алып келип коюп, тизиш керек болот. Мунун баарын сиз кыласыз. Эч ордугу жок. Мен ойлойм, чүкөнү катыра ойногон айым үчүн бул жөп-жөнөкөй болуп калса керек, Кол чаап койсоңуздар. Так. Кол менен кармай берсем болот. Кол менен кармасаңыз болот. Бирок шарикти кармасаңыз болбойт. Аны эмесе даярсыз да, баштабай туруңуз. Салам Кыргызстан, Алина Жетигенова азыр стаканчиктерди башка жака коет. Кеттик.
Браво, браво. Бирөө окшошту. Экөөсү окшошту. Эжеке опыт бар окшойт. Кранашчик болуп иштеп жүргөн окшойт эжекебиз, Ата Гүлжан айым аябай колдоо көргөзүп. Жок, болгон стаканчтар алысыраак болуп калат, ошону жакындатып бердик. Окшошту. Бир аз эми. Бир аз шарикти албай туруп сүйлөгөңүз андан да сонун болуп калат экен эжеке. Акырыныраак коюңуз. Акыркы калды. Койбой туруңуз. Кулап кетсе, оны ажымайын жазайсыз эжеке. Чын? Кармабай турайын. Акырын эми кое беребиз, акырын кое беребиз. Барекелде, кол чабуулар. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн эң башкы көрөрманы экен. Ошондуктан оюндарды эч кыйынчылыксыз өттү. Барекелде эжеке. Алина эжеке, сизге чоң рахмат. Ал эми биздин салтыбыз боюнча келген меймандарыбызга оюндан соң сөз түрдө демөөрчүбүздөн белек ыйгарабыз. Ата кондитердик фабрикасынан сизге таттууларды алып келдик. Неберелериңизди кубантып коюңуз. Рахмат. Эң сонун. Бул белектердин баарысы бир гана Алина эжекебизге. Рахмат. Эркин микрофон эжеке сизге келиңиз, мен азыр сизге жардам берип кармап берип турайын. Кайрылып алсаңыз болот. Биринчиден кыргыз элиме тынччылык каалайм. Бар болуңуздар. Салам Кыргызстан көрсөтүүсүнө баардык ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Сиздерге дагы ийгилик, сизге дагы ийгилик. Чоң рахмат Алина эжеке, келгениңиз үчүн дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, убактыңызды бөлүп келгенге дагы бир жолу чоң рахмат. Салам Кыргызстан, Алина Жетегенова. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка. Рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка. Балалыктын даамы. Nazik büçür cayıp daşıl,
Ардактуу теле көрүүчүлөр, көпчүлүк концерттерде, чоң мааракелерде мен бул дуэтти чакырып атканда жаңы этно шоу деп чакырганда жакшы көрөм. Чын эле жаңы, анткени экөө бири-биринен алыс болсо дагы мыкты музыкант чогулганда эң жогорку деңгээлде дуэт жаралып жатат. Жөнөкөй дуэт эмес, жылдыздуу үй бүлө. Тосуп алыңыздар, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында виртуоз комузчу Назбек Кенчинбаев жана музыка чебери Нурайым Азыкбаева. Тосуп алыңыздар. Cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Oh, lady. Кош келипсиздер биздин кадырлуу конокторубуз. Ушак кешиңиздер менен. Жакшы келип алдыңыздар. Маанайыңыздар жакшы. Абдан сон. Нурайым Азыкбаева. Жакшы келишиптир булар. Нурайым Азыкбаева. Назбек досубуз экөө келип отурат. Деги эле баарына кызыктуу болсо керек. Эң алгач эмне болуп дуэт болуп калдыңар? Сольный эле проект болчуңар. Андан соң дуэт кандай болуп, жашоо дуэтине айланып кетти? Деги эле ошол жөнүндө бир кеп баштап берсек. Кимден баштайбыз, Назбек? Үй бүлө кожоюну же кыздын кырчачуулу деп туруп, кайсы салтка, кайсы сөзгө баш ийели? Чачулуу деп Нурайым баштай берсин. Рахмат. Биз Назбек экөөбүз бири-бирибизди улуттук консерваториядан бери тааныйбыз. Ошол жактан экөөбүздөн студент болуп окуп жүргөн мезгилде Назбектин өзүнүн көптөгөн мындай оригиналдуу ойлору бар болчу. Музыка катары мындай ошо скрипка менен комузду айкалыштырып бир чыгарма жазбайлыбы деген оюнда бар болчу да. Ошондо эле сунуш кылып жүргөн. Анан ар бир чыгарманын өзүнүн буйруган күнү болуп, ошол көчмөндөр оюна буйруп калды. Жакшы бир проекттердин бирине буйрду десем жаңылышпайм. Анан көбүнчө экөөбүз ушул музыка жагынан абдан жакшы достордон болчубуз да. Анан баягы машыгып, окуп, анан чарчаган убакытта буфетке барып, тамак ичип отурганда экөөбүз бири-бирибиз менен баягы сырларыбызды, музыкалык сырларыбызды бөлүшүп, ойлорубузду бири-бирибизге айтып, ошо мындай кылсак кандай болот деп көп ойлор болуп, ошол мезгилде мындай негизи эле биздин кыргыз эстрадага кандайдыр бир жаңылануу нерсе жетишпей аткан деп ойлойм да. Ошентип улам андан кийин сен айткенчи. Андан кийин сен айткенчи уялып кетти окшойт. Кыскасы бизди музыка бириктирди десем болот. Ошо музыка аркылуу бири-бирибизди жакшы таанып, бири-бирибиз менен жакшы мамиледе болуп, ошону менен бирге баш коштук. Демек биринчи чогуу окуган кез болуп туруп, чарчаганда буфет болуп туруп, андан соң дуэт болуп туруп эле. Эми болду, болбоду деп үй бүлө болуп кеткен турбайбы? Эми үй бүлөңүздөргө ийгиликти кылабыз, берекелүү үй бүлө болсун. Чоң рахмат. Бактылуу болуңуздар деп каалайлы дагы. Ошол Чоң рахмат. эми жана Санжар эч кайрылбай эле айтып кеттик. Жайны азыр сиздерден үй бүлөңүздөр жөнүндө сурайт деди. Ушу Санжардын сөзүн коштоп, анда ошо үй бүлөңүздөр жөнүндө айтып кетсеңиздер эми. Качан баш коштуңар, кантип баш коштуңар, эмнеге баш коштуңар? Не үчүн деп койбойсузбу? Албетте себеп бар. Назбек. Бар, негизи эле Нурайымды, азыр Нурайым болуп калды да. Мурда ким эле? Азыр Нурайым, мурда ким эле? Эми жашырбайм, Нурайым эжедечим, негизи менден улуу, менден 3 жашка улуу. Ал кезде эжедечим, азыр эми жубайым болгондуктан Нурайым дейм да коём. Мен Сүйүү жашка карабайт деп коет. 3 жашка карабайт дейт. Үй бүлө жаралып калды деп атасыздар. Негизи эле азыркы айтып кеткендей эле биздин музыка бириктирди десем болот. Ошо музыка аркылуу бири-бирибизди таап алдык. Караңалачы, бири-бирине мындай бир сүйлөмдү бири-биринин көзүн кармайынча бүтүрүшпөйт экен. Сүйлөмдү баштайт, бири-биринин көзүн карап туруп, же балким бул эмне туура сүйлөп атамбы же туура эмеспи Нурайым деп мындай тактап атасызбы? Албетте Назбек, тамаша. Биз көрмөн катары айтып атабыз, музыка угарман катары айтып атабыз. Нурайымды канчалык көп чет өлкөлүк фестивалдарга катышып келген Ырчайым катары билебиз. Назбек сизди ар дайым изденүү үстүндө жүргөн чыгармачыл инсан катары билебиз. Жана ошонун эле үчүнчү мындай өзгөчө бир ордуну бар фактору бул үй бүлө турат туурабы? Сиздин кайын журтуңуз дейли. Бул жөнөкөй кайын журт эмес. Бул деген человек оркестрдын үй бүлөсү болуп атат. Человек адам оркестр адамдын кызын алып атасыз. Баласы да ардайт, атасы да ардайт, кызы да ардайт, керек болсо күйөө баласы да ардайт туруп калыптыр. Бул үй бүлөдө жашоо кандай деги эле? Күнүмдүк көйгөйүңөр эмне? Күнүмдүк жашоодогу ойлонгон нерсеңер кандай?
үй бүлөк көйгөйлөр негизи эле чынында туура айтып кеттиңиз. Мен действительно орусча айтканда музыкалык үй бүлөгө түшкөнмүн да. Өзүм да негизи кичинекейден бери тиленчимин да. Мен ошо музыка кичинекейден эле жакынмын. Өзүм кичинекейден бери баягы комуз четкенимден мен да өзүм үй бүлөм музыкалык семьядан. Ошондуктан баягы музыкалык үй бүлө буйрду десем болот. Биздин чоң атабыз баягы мен келин катары атын айтканга болбойт, бирок биз баягы чыгармачыл адам болгондуктан, элдин алдында жүргөндүктөн мен сыймыктануу менен айта алам, ушундай сонун бир эң таланттуу жана маданиятты, накта искусствону колдой турган адамдардын үй бүлөсүнө туш келдим десем болот да. Мен өтө баягы негизи айтып коет го, өзүңдүн сүйүктүү чыгармаң жумушуң менен алек болсоң, бул дагы бакыттын бири депчи. Ошондой эле өзүмдүн сүйүктүү жумушумду сыйлай турган, баалай турган, колдой турган үй бүлөгө туш келдим. Абдан бактылуу келинмин да. Анан чоң атам жөнүндө айтып кетсек, аты Орозобай Кенчинбаев. Бул дүйнөлүк, 2 жолку дүйнөлүк мастер деп наам алган. Себеби дегенде биздин мисалы менин атам ошол аспаптарга жан берип ойной турган болсо, ошо аспаптарды жараткан. Бул биздин чоң атабыз. Ал ооз комузду музыкалык термин менен айтканда тональностьке бөлүп, ошо биздин музыканттарга жеңилдеттирип, дүйнө жүзүндө бир дагы мастер ошондойду кылган эмес да, ошондой жумушту. Негизи эле кыргыз элине, кыргыз искусствосуна аябай чоң салым кошкон адам. Казакстан консерваториясынан, Курмангазы консерваториясынан дагы көп улуттук аспаптарды ушул чоң атабызга заказ кылып берет. Себеби жашына карабастан абдан эмгекчил, ошол эле адам, бир гана ошол адам комузду нукура кылып, бардык биздин улуттук аспаптарды өзүнүн музыкалык профессиональный деңгээлде так аткарат да, өзүнүн ишинчи. Анан Назбек дагы азыркы замандын мен профессионал деген адамдардын баары ошо кишинин аспаптарын ойнойт. Ошол эле комуздан баштап, ошо кылгыяк, ооз комуз, чоң ойноо, гердис. Сиздин үй бүлөңүз дагы бир гана чыгармачылык кишилер экен деп билип, эми Нурайымдын үй бүлөсүн билчүбүз. Сиздин чоң атаңыз дагы ушу чыгармачылык инсан экен. Анан экөөңүздөр өз-өзүңүздөрдө жүргөндө деле чыгармачылыкта бир жакшы ордуңуздар бар. Инсандар болчуңуздар. Эми экөөңүздөр бириккенден кийин дагы баягы чыгармачылык күч алдыбы же баягы жашоодун нугу менен акканга аракет кылып, чыгармачылык бир аз токтоп калышы мүмкүн бекен? Биз Назбек экөөбүз жаш үй бүлө болгондуктан агымга жараша жашаганга да аракет кылабыз. Ошондой эле азыркы учурда баягы жаңы экөөбүз дуэт болуп чыгып аткандан кийин чыгармачылыкка көп басым жасап атабыз. Бирок эң негизгиси бул жашоодо албетте үй бүлө. Анан биз дагы ошо көп балалуу болуп, жашоонун өзүнүн накта максаттарын аткарганга аракет кылабыз да. Үй баланы байыртан кыргыз эл деги эле сыйлаганды билген. Назбек кандай күй бала болуп атат? Жакшы күй бала болуп атат экен. Деги эле Курмангазы байке үйгө кандай кабыл алып отур? Сиздин үй жагыңыз, Нурайым айтып кетти, жакшы кабыл алышты, кубандым дейт ал эми. Сиз жактан азырынча жооп ала элекпиз. Үйгө күй бала болуп барганда, алардын кызынын колун алганда, деги эле ушул күнүмдүк жашоодо балким жакшылыктарда кандай күй бала болоттур Назбек? Аябай жакшы суроо болду. Негизинде мен мурун Нурайым экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө сиз айткандай өлө коркчумун да. Баягы агайдын мындай сүрү бар го. Анан кийин эмне кандай болуп калат, кантип мен экөөбүз билип калса эмне болот деп эле кайгырып жүрө берчүмүн да. Анан кийин бирок өзүм билбей калдым да. Экөөбүздүн үйлөнгөнүбүз, кантип баш кошконубуз, кандай бир экөөбүздүн үй бүлө болуп калганыбызга өзүм да билбей калдым, түшүнбөй калдым да. Ушунча бир жеңилдик менен өтүп кетти. Баягы мындай менде бир сүрдөнүү да болгон жок, толкундануу дегенде да болгон жок да. Негизи баягы адам эми чыгармачыл адам болгондон кийин баягы чыгармачыл адамды жакшы түшүнө билет экен да. Мен баягы босогон аттаганда эле музыкалык аспаптар турат. Баягы киргенде эле өзүм баягы өзүмдүн үйүмө киргенде эле болдум да негизичи. Баары сонун өттү. Эч бир мындай айтып кеткендей толкундануу болгон жок да. Күй бала деп ганя деп атабы, күй бала тура кыла кал, отун жара кал. Тигиндей мындай кыла кал деп. Андай нерсе жок. Комуз элемесеңиз болду, Мен комуз чертсем эле агай сүйнөт, баягы агай өзү чыгармачыл. Анан аябай туура айтасыз.
адам музыкалык аспапты ойноп турса же баягы заниматься этип Эмгектенип туруш керек да, эмгектенип турса эле кыскасы. аябай эчтегедей өлө сүйүнүп турат да, ошол эле жетиштеп атат Анда да. Сиет, жолдошуңузга бир суроо берип кетели. Ушундай татынакай үлгүлүү үй бүлөнүн кызынын жүрөгүн багындырыш сиз үчүн канчалык деңгээлде түйшүк жаратты? Же оп-оңой эле багынып берип койдубу? Же болбосо ушул суроонун оңоюраак варианты канча ай артынан Нурайым эже деп ээрчип жүрдүңүз? Күндө буфетке алып кирип. Күндө Негизи банкрот болдук кой. чынында айтканда Нурайымды мен кичинекей чагымда эле мен айылда өстүм да, кичинекей чагымда эле телевизордон көрүп жүргөм. Эми анда ойлогон эмесмин мен жубайым болуп калат депчи. Анан кийин окууга тапшырып, ошол жерден көргөндө телевизордон адам көргөндөн бир башкача болосуң го, бир башкача телевизордон көрүп жүргөн адам депчи мындай. Анан сыйлапчымын көргөндө, анан кандайдыр бир кантип таанышып кеттик, концерттерде чоң көрүп, Буфетке кирсем эле бирөө ачка туруп турган. Эмне болду чоңуз ачка калдыңызбы десем Нурайым экен деп койбосун. туура айтасың, негизи мен да буфетке кирип калганда Нурайымда чоң кездешип калчык да, тамак ичип отуруп калганда сүйлөшүп кетчик. Ошентип таанышып, анан аябай сыйлачумун эже деп. Негизи бул 5 жыл мурун таанышым да, мен өзүм биринчи, экинчи курста окуп жүргөндө эле ошондон бери тааныйм. Назбек, телевизордон көрүп жүргөндө эми башка да. Мен деле алыстан көрсөм бир баатыр, жанына келсем Санжар турбайсың дегенде. Эми алыстан көргөндө, телевизордон көргөндө башкача көрүнөт. Анан окуу жайга тапшырдыңыз, анан Нурайымды көрүп калдыңыз. Биринчи эмоциялар кандай болду? Сизби Нурайым деген болгон жокпу же кандай болду? Нурайым андан да сулуураак экен деген болду. Андай деле болду десем болот. Мен баягы толкундандым, жаны келип учурашып, эметкенде толкундандым. Шок болуп калбадыңыз? Жок, андай жок. Ошентип жүрүп, мен өзүм деле билбей калдым, азыр эсте жок да, кантип таанышып, сүйлөшүп кеткенибизди, бирок Башым айландырып койду деп койбойсуң. Же мен айта турган суроомду Нурайым жаңы эле өзү айтып ийди. Ушунча жанатам, мен өзүм деле билбей калдым. Тиңде мындай демаган сиз окутуп алган жокпу? билбейм. Албетте тамаша. Анда келиңиздер кайра чыгармачылыкка жакындайлы. Мынакей жакшы дуэттерди жазып, ырдап эл алдына чыгып атасыздар. Жакынкы күндөрдө дагы ушундай дуэттер жаралабы же өзүңөрчө ырдаганга аракет кылып атасыздарбы? Жок, биз мунусунда мына бул жылы Кудай буйрса дуэт болуп чыгалы деген ойдо болчук. Буюрса ушу дуэт бойдон калалы деген ойдобуз. Негизи азыркы учурда жакшы өзгөчүл чыгармалар жаздырып жатабыз. Чыгармачылыктын үстүндө иштеп атабыз десем болот. Талыкпай, Кудай буйрса жакын арада жакшы чыгармаларыбыз чыгат, Кудай буйрса. Сентябрь айында дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барып, дегеле ошол жака даярдалган номер болчу бул. Ооба. Кандай деп ойлойсуздар, эгерде ошол жака даярдагыла деген сунуш келди беле же сиздер даярдайлы деген ой болду беле? Эгерде андай сунуш жок болсо, балким мындай номер чыкпай калса, балким мындай дуэт да болбой калмак. Жок. Айта кой. Жок, айтыр. Негизи эле бул чыгарманы мен мурун эле ойлонуп жүргөм. Бул көчмөндөргө чейин эле ойлонуп жүргөм да, баягы көптөн бери чыга албай жүргөндө бул чыгармачы негизи эле ушу баягы буйругандык эмес болуш керек. Көптөн бери аракет кылып деле жүрдүм. Баягы действительно айтканда чыгарманы канча тырышсаң деле баягы буйругандыктан болот экен да Бүгүнкү негизи. аспапка мындай алы жеткен аранжировка жазган адамдарды көп издедик да. Анчын бул жерге көбүнчө эми скрипка европалык аспап болгондуктан ал оңойрок. Комузга негизи эле мындай гармонияны таап, мындай ыңгайлаштыруу өтө кыйын да. Ошондуктан экөөнү кош андан да кыйын болду. Анан бул чыгарманын ортосунда урушуп кеткенде убакыттар болду да. Мындай ойнойсуң, тиңдей ойнойсуң, мындай ырдайсың депчи. Бирок өзүнүн ошол эмгектин аркасынан жакшы дуэт жаралды. Буюрса дуэтиңиздер азыр кыргыз элинде аябай хит болуп кетип жаткан учуру. Биз дагы ар дайым буюрса күндө угуп турабыз. Рахмат. Азыр Нурайым бир жакшы темага кайрылып кетти да. Мен ушул теманы сурайын деп аткам да негизичи. Ушундай Гүлжан эжеге баштаганда эле дегеле корксо болот. Нурайым азыр айттың, биз урушуп кеттик, ушул музыканын деле айынан. Андан эми негизи турмушта жашоодо казан аяк кагышат деп коет. Казан аяк кагышканда кимиңиздер токтоп каласыздар, же кимиңиздер сабырдуулук кыласыздар, же кимиңиздер мындай митаамдык кыласыздар? Негизи Назбек өзү өтө сабырдуу адам. Мен баягы эмоциям көбүрөөк болгондуктан эмоцияга алдырып
да койгон күндөр болот. Негизи чыгармачылыкта, жумушта деле баягы талаш тартыш болбосо бир жакшы кандайдыр бир результат чыкпайт деп ойлойм да. Ошондуктан үй бүлөдөн деле баягы шашып, жетишпей, мен аялзат болуп кечке боёдум. Ошондой бизде обычный эле семьядай болот да, ошондой. Урушат, бизге баягы күтүп калам кечкечи. Машина отура берем, анан кийин жиним келгенде баягы айтам, анан кийин Чыкпайсыңбы бияка? Нурайым бол кечик атабыз деп телефонума чалат, эшикте Эмес отурам. оюнчачы башка ушул эле тармакты тиешелүү. Деги эле эми көбүнчө айтат, ар бир адамдын өзүнүн мындай пространствосу керек дейт да. Айырмасы жок, бир туугандар болобу, достор болобу, жолдоштор болобу, силер эми үйдө чогусуңар, жумушта чогусуңар, клиптер съемкасы чогусуңар, эфирде конок келсеңер чогусуңар. Бири бириңерден тажабайсыңар? жок. Пока тажа элекмин деп коюңуз. Таза элек Канча ай болду? Канча жыл болду? үйлөнгөнүбүз мен 19 августта Нурайымды колунан алып кеткем. Сурону эртерээк берип койгон турбаймынбы? Сурону эртерээк берип коюптурмун. Бир аз эле Бир 5 жылга эрте берип коюптурмун, 5 жыл эмес, 1 жылга да. Албетте, улантып берсеңиздер болот. Ошо 19 августта алып кеттим колунан. Ошондон бери августтан бери санаганда 2 ай болуп калабы, 2 ай. 2 айдан бери 3 ай. Бирок негизи 5 жылдан бери таанышпыз, бирок Официалдуу түрдө печать коюлган аз эле убакыт болгондур. 1 жыл аркама чыккан деп коюм. Ошосын айтпай койбодубу? Канча жүгүрүп жүрдүңүз аркасынан десек, такыр эсимен Негизи, чыгып калды. Эркектер ушинтип убагында жүгүрүп жүрөсүңөр да унутуп калат дейсиз. Ошоңор жаман. Бирок Эсине негизи эле ошо окуп жүргөндө эле мен эже катары жактырчумун. Айтып кеткендей, бирок баягы чет өлкөгө чогуу чыгып, концерттерге чогуу барып ошо жакындашкандыктан баягы музыка аркылуу негизи эле кичинекейимден баштап эле могу скрипка, дүйнөлүк аспап менен комузду айкалыштырып бир номерди чыгарсам деп ойдо бар болчу. Ошо себеп болду десем болот. Ошо Аспаптар себеп болду. аспаптар себеп болду. Аспаптар болбосо дагы кандай жашоо болуп кетет эле деп койгула. Эми албетте ал аспап бир гана себепчи. Эң негизгиси баягы жүрөк тандап турса, ошондой бир нерсе себепчи болуп калат ортодо. Анан биз Нурайымга суроо берип кетели. Нурайым, азыр мынакей үйлөнгөнүңөргө 2-3 айдын жүзү болуп, келиндик жаңы кадамдарды аттап, келиндик доорду сүрүп аткан убагыңыз, бул деген жашоодо эң бактылуу көз ирмемдердин бири деп эсептейбиз. Кандай келин болуп атасыз? Кайната кайненеге, кайын журтка дегендей. Кандай отондук? Кандай кызмат кылып атасыз? Эртең менен эрте туруп эшик шыпырмайларды жасап атасызбы? Эмне кылып атасыз? Ушу колдон алып кеткенде Назбек, мен көлдүн келинимин. Ал жерде баягы акчолук баштан түшпөш керек. Дайыма улуу муунга тазим кылып жүгүнүп туруш керек. Күндө, өмүр бою. Негизи бул жакшы нерсе деп ойлойм. Себеби баягы японецтер деле, корейцтер деле бир гана ыраазычылык кылып мындай жүгүнүп кандай ушундай приятно да. Анан ошондой эле мен өзүм үчүн деле мындай жүгүнүп койгонум аябай. Ошонун аркасынан көп бата аласың да. Дайыма эле күндө эле сага жакшы сөз айтып турса, бул сонунда бактылуу бол, Кудай жалгасын депчи. Ошол нерселер жагат. Анан албетте эрте туруп уйкум канбаса дагы ошол күн алып кеткенде Назбек экөөбүз да аябай оокат кылып ата энебизге жардам берип жүрдүк. Өзүмдүн колуман келишинче келиндик милдеттин баарын аткарганга аракет кылгам. Азыр болсо ата энебизден алыспыз. Бирок баягы жолугуп жакшылыкта деп эле айтайын. Анан өзүмдүн келиндик кызматымды кыламын да. Парызымды аткарам. Рахмат. Кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Артыңарды бала басып, силерди ээрчип жүргөн, алдыңарды айдап жүргөн мал бассын деген стандарттуу сөздөрдү биз дагы айтып өтөлү. Жана эң башкысы бирден жооп берип кетсеңер болот. Хорам жооп берсеңер болот. Кыргызстан сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн Нурайымды койдум. Мен Назбекти айтайын деп аткам. Кыргызстан бул менин туулуп өскөн жерим. Бул Кыргызстан бул менин ыйык мекеним. Жана эми Кыргызстан биздин Назбек айткан баардык сөздөрүнө кошуламын. Мен эми баягы ысык көлүм деп айтсам болот. Азыр кереметтүү ысык көлүм. Ушул биздин жаратылыш. Ушул жерде биздин ата бабаларыбыз кыргызды кыргыз кылып келген.
ошол менен сыймыктанабыз. Эми эмне каалайбыз? Кыргыз элибизде тынччылык болсун, эң негизгиси калган баарын адам кааласа өзү жетет деп ойлойм да. Чоң Салам рахмат. Кыргызстанда. Нурайым Назбек. Селфи, жылдыздуу селфи. Биздин долбоорубуздун салтына айланган селфи. Кол чаалар жаңырсын. Келиңиздер. Туруп түшөлү. Бул тарапка келип алсаңыздар болот. Назбек, Нурайым, сиздерге чоң рахмат. Анда эмесе эң кызыктуу убакыт азыр келди. Сахнага чакырып, сиздерге даярдаган оюнубузду баштамакчыбыз. Кол чаалар жаңырсын. Нурайым Азыкбаева, Назбек Кенчинбаев. Салам Кыргызстанда. Эми өкүңөрдү комуз ойноткондун кереги жок, ырдаткандын кереги жок, аны күндө эле көрүп атабыз, билебиз. Азыр такыр башка талантыңарды текшеребиз. Артыраак отуруп алсаңар болот, ыңгайраак, анткени бул жака жөлөнүш керек болот. Мен боюм кода болот. Жөлөнбөй койсоң ушундай отурсаңыздар деле болот. Сиздин сол тарабыңызда, сиздин оң тарабыңызда Ата кондитерlik фабрикасынын таттуулары турат. Бул день и ночь аттуу печеньелар. Эң шарттары жөп жөнөкөй. Бирден алабыз. 1 минут албай туруңуздар. 1 минут убактыңыздар бар. Эң алгач бул таттууну чекебизге коебуз. Андан соң кол тиймей жок, бир гана кыймылдатып отуп, мондай түшүрөт туруп жеп салыш керек. 1 минуттун ичинде эң көп жей алган утат. Макияжыңыз эч кыйынчылыгы жок. Назбек өзү эле боеп берем деп. Ошон үчүн даярбызбы? Даярбыз. Аз убакыт. Түш кетсе, кайра жаныңызга алып коелу, бул жактан ала бересиздер. Бирок түшүрбөгөнгө аракет кылабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бул жылдыздуу, таланттуу музыкант үй бүлөнү башкача сынаганын кажети жок. Канчалык деңгээлде бетинин мышцаларын, мимикаларын мыкты колдоно алат экенин чогуу текшермекчибиз. Кол чаалар жаңырсын. Исходная позиция, бирден печенье алып даяр болуп туруңуздар. Мен 1-2-3 дегенде баштайбыз. 1, 2, 3 баштадык. Кеттик анда. Кана. Мен бул жактан комментарий кылып турайын. Нурайымдын чекесине турбай атат. Ооба, бетим аябай. Болбой калды, окшошпой калды. Акырыныраак кылсаңыздар болот. Акырыныраак болот. Назбектик окшошпор атат. Назбектики жаша. Бир аз эле калды. Эми мына окшошоюн эле деп калды. Алып коебуз. Баракелде, Нурайымдыкы бирөө бар. 1-0. Улантабыз. Назбек азырынча утуп атасыз. Акырындап. Жардам эле бере койдуңуз коммунт эле өзүңүз эле. 1-1. Эми азыр ошол печеньяны жеп элекпиз да, ошол бойдон ырдаш керек. Жутмай жок, чайнап жутуп турдай эле, азыр сразу баштайбыз. 1, 2, 3 любой ырды. Канчалык деңгээлде окшоштурат экенбиз. Дуэт кылсаңыздар болот. Сиз Назбек, сиз ырдайсызбы негизи? Бир гана ойнойсуз. Алым канатка бир салган дилдейсиң. Кап кетет деп коркотом. Нурайым Азыкбаева, Назбек Кенчинбаев болуп кетти. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кол чаалар жаңырсын. Үй бүлө утту, үй бүлөңүзгө биздин демөрчүдөн таттуу белекти ыйгарып коелу. Ата кондитерlik фабрикасынан эң мыкты белектерибиз. Чоң рахмат. Жашооңуздар таттуу болсун деп Ата фабрикасынан сиздерге таттуулар. Келиңиз, Назбек, сизге берели. Эркин микрофон, көрөрмандарыңызга кайрылып, каалаган сөздөрүңүздү айтып куттуктоо, балким суроо, балким жөн эле кайрылуусу дагы боло берет. Эң биринчиден ушул Салам Кыргызстан жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Кыргыз элибиз ынтымакта, ыймандуулукта, тынчтыкта болуңуздар. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Үй бүлөңүздөргө бактылуу болуңуз. Чоң рахмат билдиребиз. Үй бүлөңүздөр бактылуу болсун, келечегиңиздер кең болсун деп калалы. Назбек Кенчинбаев, Нурайым Азыкбаева, Салам Кыргызстан. Baila morena, bajo esta lona lena, I'm gonna moonlight, yeah. I'm gonna moonlight.
вафли шоколадты камтыган береликти иштеп тамшанды аргым калат кубаны буренка тамшандырганда. Санжар, негизи жакшы сөз бар. Сулуулук дүйнөнү сактайт деп коет. Ар бир айым сулуу болуш керек. Андыктан татынакай болгусу келген, сулуу болгусу келген айымдардын баарысын мээримге чакырабыз. Мээрим ар дайым сиздер менен. Гүлжайна эжеке, Ау. күз бүтөйүн деп баратат. Майрамдар жакындайт, үйгө коноктор келгенде ошолор менен чогуу бу таттууларды жегиле күндө. Менден белек. Рахмат, бирок белек үчүн рахмат. А бирок мен ушу таттуу жемей эле коеюн деп чечкем. Неге? Себеби мен таттуу жеген сайын толуп баратам. Бул таттуулар сизге салмак кошпойт, анткени Ата кондитердик фабрикасы өздөрү ошентип айтты. Ошон үчүн жей берсеңиз болот күндө 6-7 жолдон. Анда белектер үчүн чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, көз ирмемде бизге бөлүнгөн 1 сааттагы сонуна чыгып, коштошууга кезек келип жетти.
Мынакей бүгүнкү биздин конокторубуз. Бүгүнкү эфир албетте сиздерге жакты деген толук ишеничтебиз. Кайрадан кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Музыка жан денени эргитет демекчи Салам Кыргызстан түнгү шоу программасынын башкы музыка адистери Fresh Beat Band тобуна чын эле ырчылыгыбызды билдиребиз. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Salam 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 Kırgızstan, salam Kırgızstan. Кой Санжар, мынакей ушинтип бүгүнкү эфирде өз аягына келип жетти. Бирок Назира эженин жогу бар билинет экен, карачы. Бир канатыбыз сынып калгандай болуу экөөбүз, Эми бүгүн Назира эже жок. Анан Коноктор жөнүндө кандай ой пикирде калдың сен? эже мен сизден суранып өтөйүнчү. Ушу Назира эже жок, отуруп азыр экөөбүз жамандайбыз, тигиндей мындай кылабыз дегениңиз башынан эле мага жаккан жок. Жөн эле ушактап эле коюңуз, жөн эле бүтүрүп койсок болбойбу? Жөн эле сен ушактагың болсо угуп тур жок дегенде мени. Ушактап эле койбойлу. Ушактайбыз, кандай эле ушактап айтканбыз, келип кеткендер ал нааразы болбойбу, биз ушакташпай койдук го, бизде жакпай калганбызбы деп. Мисалы сен алдында келген Алина эжеке 63 жашка чейин ырдап, анан кийин дагы көрөм дейт. Бул дагы эле ырдагысы келет, 64 жашында деп. Жөн эле ырдагысы келсе жөн ырдай бербейм. Мен мынчага чейин ырдайм, анан кетем, келем дебей эле. Кетем келем дебей элеби? Ошо дейм. Макул эжеке, сиз уттуңуз. Жок, кое турсаң, кое тур. Кийинки келген коноктор эмне дейсиң эми? Кийинки келген конокторго. Эми Назбек молодец. Киминчи биринчи атаман экен деп калдым. Эми эжеке ал бираз мен айтсам туура эмес болуп калат. Койчу, мен байкап эле койдум, тиги Нурайым биринчи атаман экен. Тиги Намазбек сүйлөп тиги көзүн карай берет экен. Мен да мынтип мен баягы. Коюңуз, токтотун, болду эжеке, сабырыңызсың. Кое турсаң, угуп ал, сага бул деген сага сабак болот. Сабак болот. Ушакташып үйрөтүп атасызбы? Мүнтөтпөйбү тиги. Кана сен сүйлөп коесуң деп, тиги калп эле тиги Нурайым өлмүш болуп калды. Өзү эле билет экен желмогусу баарын эле. Сен айтасыңбы десем, тиги ким эле? Күйөөнүн аты ким эле? Назбек. Назбек жарым жартылай сүйлөп токтоп калды, тиги кайра коштоп калды. Кашайык. Печеньени бирок ыйлап жей албай койбодум, эптеп эле оозуна тыгып койдум экөөсү. Назира эжеке мындан кийин кетирбейм. Могу ушакташкан мага жаккан жок чын эле. Ой, жакпаса бас кеттик андай. Жүрүңүз, ушакташпай эле коелучу, Майли бас кеттик. Макул эжеке, суранам сизден.